Кой Таш окуясында күнөөлөр Жумшалиев менен Опунбаев жазага тартылабы? Кой Таш окуясына күнөөлөр качан жазага тартылышат? Элди кордоп, сабатып аткандарга сурак жокпу? Аз күндө бул когаланга 2 жыл болот экен. Жаңы бийлик кандай кадамга барышы керек деген суроо салдык. Асел Кодуранова коомдук ишмер. Кой Таш окуясына күнөөлөр эртелиге жоопко тартылышат. Мен жеке оюмда буга мурунку бийликтин күч блогундагы чоңдору күнөөлүү. Алар туура эмес кадамдарга барышкан. Ошол эле Кашкар Жумшалиев, Орозбек Опунбаевдин арты таза болсо бүгүнкү күндө эч жакка качпай Кыргызстанда жүрүшмөк. Мүмкүн суракка барып келип коюп дегендей. Демек, негизги күнөөлөр ушул адамдар. Күнөөсү жок Алмазбек Атамбаев качпай этпей эле отурат го. Андан сырткары соттук медициналык экспертиза кайрадан карап чыкканы турат. Анын жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Ошондуктан Кой Таш окуясы азырынча токтоп турат. Равшан Жээнбеков, коомдук ишмер. Кой Таш окуясы Кыргыз тарыхындагы оор жана тарыхый окуялардын бири болуп кала берет. Себеби бул когаланга Кыргызстандын 2 президенти аралашкан. Бул көрүнүштүү адамдар жабыр тартышты. Бул окуя мыйзамсыз жана туура эмес уюштурулган. Ошол убактагы бийликтин операциясы болгон. Тилекке каршы объективдүү иликтөө болбой келатат. Мурдагы бийликтин убагында бир тараптуу жазалоо болду. Мен ойлойм, эгерде азыркы бийлик мыйзамдуу, адилеттүү маселени көтөрөбүз десе, Кой Таш окуясына көңүл бөлүп, күнөөсүз адамдарды актап, чыныгы күнөөлүү адамдарды жазага тартса жакшы болмок. А эгерде бул маселе азыр чечилбесе, анда эртелиге көтөрүлөт, аягына чыгат, күнөөлөр жазасын алат, күнөөсү жок адамдардын баардыгы азыркы бийликтин убагында акталышат. Дастан Бекешев, Жогорку Кеңештин депутаты. Кой Таш окуясы боюнча башкы прокуратура жаңы жагдайлардын негизинде иштерди ачты. Аны абдан тыкыр караш керек. Мен билишимче, ал жака бир топ арыздар түшкөн, аны унутуп койбогон оң. Ошолорду карап чыгып, керек болсо жоопкерчиликтүү кишилерди, туура эмес операция жасаган адамдарды, элге зыян келтиргендерди эске алуу менен башкы прокуратура бул жаатта ишти улантуусу зарыл. Акты ак деп, караны кара деп ажыратып, күнөөсү жок адамдар акталып, күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу учурдун талабы болуп турат. Муну менен азыркы бийликтин элге болгон ишеними артмак. Күтө туралы. Мүмкүн мен ойлогондой болуп калаттыр. Булак арба кейжи. Эл чындыкты билсин. Насирдин Исанов өлгөн жок, ага буйрук берилип өлтүрүлдү. Насирдин Исановдун жубайы Зинажи. Жолдошумдун каза болгонуна 17 жыл болгондон кийин биринчи жолу быйыл окуя болгон жерге бардым. Биринчи жолу жергиликтүү тургундардан Насирдиндин өмүрүн алган каргашалуу окуя жол кырсыгы болбогонун уктум. Алардын арасынан улгайган аял көзүнө жаш алып, чындыкты айтып, окуя болгондон тартып 3 жыл кысым көргөнүн, окуя тууралуу үн катпоого мажбурланып келгенин айтты. Бул каргашанын дагы бир күмөндүү жери Насирдиндин жанында болгон Чыңгыз Айтматовдун уулу Санжар жол кырсыгынан кийин Бишкекке кайтпастан Андижан, Ташкент аркылуу Москвага чыгып кеткени жана ушул күнгө чейин мени менен бет келгенден качып жүргөнү күмөн жаратат. 17 жылдан бери окуя баштан аяк чоң табышмак бойдон калууда. Эмнеге жолго чогуу чыккан 4 кишинин кырсыктан эч кандай жарат албай, эч жери чийилбей жалгыз эле Насирдин каза болуп калган. Ал күндө баары эбак унутуп койгон, бирок мен ким кантип өлтүрдү деген суроо менен жашап келем. Мен билишимче, Насирдин менен Бирштейн аркы орундукта алдыда айдоочу жана жан сакчы олтурган. Мага жеткен маалыматтар боюнча эч кандай жүк ташуучу унаа менен кагылышуу болгон эмес. Алдын ала ойлоп табылган сценарий боюнча Насирдинди отурган жерден арт жактан муунтуп өлтүрүшкөн. Мен бул версияны четке кага албайм, анткени менин божомолдорум менен даана дал келип жатат. Насирдинди жерге берер алдында анын мойнунан кулактарына чейин тактар болгон. Мен көрөр замат эмне кылдыңар деп кыйкырып баштаганда мени аялдар сыртка алып чыгып кетишкен. Кыргызстанга ал компанияны ким таап келгенин билбейм. Мен оюмда Санжар Айтматов алып келсе керек. Себеби ошол убакта Санжар биздин үйгө байма-бай каттап калган. Күнү түнү телефон чалып, балдарыбыз менен таанышып, ал эми Насирдин каза болгондон кийин бир да жолу келбеди. Атасына болгон урматымдан үн катпай койсом болот эле, бирок Насирдиндин арбагы үчүн унчукпай кое албадым. Санжар Насирдинди айланчыктап эле калган. Акаевдер жөнүндө. Ал кездеги Ажуу Акаевдин үй бүлөсү менен тыгыз катташчубуз. Айына 2-3 жолу дастаркон үстүндө жолугуп турар элек. Бир күнү адаттагыдай эле Аскар Акаев жубайы Майрам менен бизге конокко келишти. Чай үстүндө Насирдин менен Аскар Акаев маанилүү саясий окуяны талкуулап жатышкан. Мен тамак даярдап жүрүп сүйлөшүүлөрүнө көп маани берген эмесмин. Болгону Насирдин Майрам Акаевага сиз бизди коюп өз иштериңиз менен алектенсеңиз болмок дегенин угуп калдым. Майрам дароо Аскар Акаевга тур кеттик деди. Акаев жумшак кишили, үн катпай Майрамдын артынан жөнөдү. Насирдин жинденген бойдон отуруп калган. Майрамдын ошол кездеги жоругун эч унута албайм. Насирдиндин каза болгонуна 3 күн өтпөй туруп биздин резиденциядан чыгарып жиберген. Биротоло жашап алат деп ойлосо керек го. Маалымат Булак Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин.
Эртең балбандар Токиодон келип, Ала-Тоо аянтына салтанат уюштурулат. Спортчуларды тосуп алууну каалаган жарандарга борбордук аянтка келүү сунушталат. Мында аларга арналган салтанат уюштурулат. Эртең 7 августта Токио Олимпиадасынан байге алган балбандар Кыргызстанга кайтып келет. Бул туурасында Жаштар иши, Диний тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Ошондой эле саат 13:00 Ала-Тоо аянтында олимпиадалык курама команданын мүчөлөрүнө арналган салтанаттуу кече уюштурулат. Андыктан спортчуларды тосуп алууну каалаган жарандарга борбордук аянтка келүү сунушталат. Салтанаттуу иш-чарага өлкөбүздүн намысын 32 жайкы олимпиадалык оюндарында коргогон спортчуларыбыз, машыктыруучуларыбыз катышып, сиздер менен жүз көрүшөт. Кечээ кыргыз эстрадасынын белгилүү жылдыздарын коштоосунда өтөт. Ушул жылдын чыныгы каармандарын биргеликте тосуп, кубанычына ортоктош болуп, жеңиште бирге майрамдайлы деп кайрылды спорт агенттиги. Белгилей кетсек, Токио Олимпиадасында грек-рим күрөшүнөн Акжол Махмудов күмүш, кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мерим Жуманазарова коло медаль алган. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Динара Кутманова Сариев Центера үчүн айып пулду азайткан, мен муну далилдей алам. Кече сот мурдагы премьер-министр Темир Сариевди камакка калтырды. Ал тергөөнүн версиясы боюнча экономика министри жана ошол эле учурда тиешелүү мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турганда анын ишмердүүлүгүнүн экологиялык зыяндын өлчөмүн бир топ азайткан. Натыйжада мамлекетке кумтөр кени бир нече миллиард сомго анын чоң зыян келтирген. Ошол эле учурда Сариевдин жактоочулары анын эч кандай күнөөсү жоктугун жана бул иште саясий жүйөсү бар экенин айтышты. Бирок бул чынында эле ошондойбу? Чындыгында ошол жылдары экологиялык зыян канчалык бааланбай калган баарыбыз жакшы эстейбиз жана муну экологдор бир нече жолу айтышкан. Алардын бири азыр экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Динара Кутманова ошол кездеги Сариев менен болгон сүйлөшүүнү эске салды. Темир Сариев 2012 жылы кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болгон. Бул комиссия 3 топтон турган: укуктук, экономикалык жана экологиялык. Мен мамлекеттик комиссияга кумтөрдөгү экологиялык стандарттардын сакталышын баалаган көз карандысыз эксперт катары тартылдым. Мыйзам бузуулар, тактап айтканда Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө бош тектердин мыйзамсыз сакталышы. Башкача айтканда тоо кендеринин калдыктары аныкталган дейт ал. Анын айтымында бул суу жөнүндө мыйзамдын 46 жана 47 беренелерин жана суу кодексинин 67 беренесин бузуу болуп саналат. Мыйзам бузулганда санкция, башкача айтканда мыйзам бузуу үчүн айып пул каралган. Ал эми өкмөт методиканы бекитет. Жана ошол эле учурда биз бул мыйзам бузууларды аныктаганыбызда табигый түрдө иштеген эсептөөлөр боюнча санкциялардын өлчөмү аныкталган. Бул бош тектердин массасы көбөйтүлгөн жана эсептелген коэффициенттер бар. Мисалы экологиялык стандарттарга жана талаптарга жооп бербеген тыюу салынган жерлерде таштандыларды сактоо жана көмүү үчүн 4 коэффициенти бар. 2 коэффициенти бар, бул 2 эсе көбөйүү. 5 коэффициенти бар чектен ашык жайгаштыруу үчүн. Алар бул коэффициенттерди эсептөөлөрдө колдонушу керек болчу. Бирок тартылган адистер бул коэффициенттерди колдонушкан жок. Башкача айтканда алар бааланбай эсептелген коэффициенттерди манипуляциялоого киришти. Натыйжада таштандылардын көлөмү болжол менен 60 эсеге азайды деп белгиледи Кутманова. Эколог комиссиянын жүрүшүндө 2 башка сумма алынганын айтты. Бирин эксперттер эсептешкен, экинчиси экологиялык эксперт Динара Кутманова эсептеген. Жолугушуулардын биринен кийин мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариев көз карандысыз эксперттин калууну суранган. Ал мен санаганым чоң сумма экенин айтты. Мен муну мыйзамга ылайык болушу керек деп эсептейм. Мыйзам бузуу бар жана биз баарын мыйзамдын чегинде кылышыбыз керек деп жооп бердим. Ал эми Темир Сариев Центера мындай сумманы төлөй албайт жана жылына 10 миллионго жакын болот деп кайра эсептеп чыгуу керектигин айтты. Башкача айтканда 15 жыл болсо анда болжол менен 150 миллион. Мен мыйзам боюнча кандай болсо ошондой кабыл алам дедим да, ал сураганын аткаруудан баш тарттым. Экөөбүз уруша кеттик, мен кетип калдым. Ошондон кийин ал жолугушууларда мени сүйлөтпөйм деп мага тоскоолдук кыла баштады. Мени эч кандай эксперт эмессиң, көчөдөн келгенсиң деп айта баштады. 2021 жылы комиссия болгондо биз кайрадан баарын мыйзамга ылайык эсептеп чыктык. Албетте, Темир Сариев күнөөлүү. Бул менин жеке оюм. Ал эсептөөдө методологияны бузууга жол бергени үчүн күнөөлүү. Башкача айтканда, ал бааны төмөндөтүүгө салымын кошкон, тагыраагы төмөндөтүлгөн эсептөөлөрдү кабыл алган. Андан кийин ал кайра сыналгыдан мени туура эмес эсептеди деп айыптады. Бирок ал ачык эле бааны төмөндөтүп койгон. Атайлап түшүнбөстүктөн эмес, атайлап туура эмес коэффициенттерди колдонуп жатышканын жана ошону менен акчанын суммасын төмөндөтүп жатканын жакшы билем. Мен эксперт катары муну көрсөтүп далилдей
далилдей алам, деди Динара Кутманова. Эколог 2013-жылдын отчетунда өзүнүн эскертүүлөрү менен кол койгонун белгиледи. Мен бул эскертүүлөрүмдү макул эмес экендигимди жаздым. 478 беттеги отчет көз карандысыз эксперттердин тартылганын көрсөтүп турат. Менин фамилиям бар. Кол тамгама карама каршы жана кол тамгасынын жанында эскертүүлөр менен да так көрсөтүлгөн. Мен эсептөөлөрүм анда бул комиссиянын отчетуна киргизилген эмес. Сариев андан кийин мага булар отчетко кирбей турганын, бирок өзүнчө арызда көрсөтүүлөрүн айтты. 324 бетте 9 тиркеме деп жазылган. Ал эми 9-тиркеме жөн эле отчетко киргизилген эмес. Отчет тиркемесиз кетти. Бул ушундай амалкөй кадам болду деп жыйынтыктады эксперт. Булак Кадам медиа. Эл чындыкты билсин. Марипов соцфонд менен жыл соңуна чейин пенсияны жогорулатууну талкуулады. Социалдык фонддун төрагасы пенсиялык камсыздоо системасында реформалоо жүрүп жатканын, анын ичинде процедураларды жөнөкөйлөштүрүү камтылганын белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов социалдык фонддун төрагасы Жанбек Орозалиевди кабыл алып, жыл соңуна чейин пенсияны жогорулатуу маселесин талкуулады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кеңеш менен жүрүшүндө аталган фонддун иши, анын ичинде пенсиялык камсыздоонун учурдагы абалы каралган. Социалдык фонддун төрагасы Орозалиев үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин пенсияларды жогорулатуу механизмдери жана пенсиялык камсыздоо тутумун реформалоонун негизги артыкчылыктары, анын катарында пенсияны чегерүү иштерин жөнөкөйлөштүрүү тууралуу айтып берди деп жазылган маалыматта. Марипов белгилегендей, пенсиялык камсыздоо системасын реформалоо жарандарга карата акыйкаттуу болуп, мурда төлөнгөн суммага шайкеш пенсия менен камсыздоосу тийиш. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Актриса Динара Багышбаева турмушка чыкты. Бунт, кайнене, супер келиндер, кыялкечтер жана башка тасмалардагы ролдору менен таанылган актриса Динара Багышбаева турмуш жолуна аттанды. Бүгүн 6 августта актрисанын кыз узатуу тою Оштогу тойканалардын биринде өтөт. Бул тууралуу Супер KG порталына билдирген. Маалымат кылайык, Динара Багышбаева Токтогулга келин болот. Актриса 1992-жылы Ош шаарында төрөлгөн. Ал алгач Тамашоого No Name командасынын катарында катышып, кийин тасма клиптерде образ жарата баштаган. Булак Сокол медиа. Эл чындыкты билсин. Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери яхта менен деңиз кезишти. Түркмөнстанга иш сапары менен барган Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери кемеге түшүп Каспий деңизинде сейилдешти. Бул тууралуу Түркмөн президентинин расмий сайтында айтылат. Анын жүрүшүндө президенттер буга чейинки макулдашууларды ишке ашыруу, өз ара кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери боюнча ой бөлүшкөн. Алар Түркмөн президентинин демилгеси менен уюштурулган Каспий деңизиндеги эл аралык иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилешти. Андан соң президенттер көп тармактуу Аваза туристтик комплексине барышты. Жолду катар алар улуттук туристтик аймактагы бир топ кызыктуу объектилерди көрүштү деп айтылат билдирүүдө. Булак Сокол медиа. Эл чындыкты билсин. Баткен облусунда Лейлек району Катыраң айылынын тургундары Баткен Ош Исфана жолун тосуп алышты. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине Лейлек району боюнча жооптуу катчы Имарали Жолдошов билдирди. Анын айтымында алар өзгөрүш алтын кен иштетүүгө нааразы болуп, бир нече күндөн бери митингге чыгышууда. Катыраң айылынын тургундары өзгөрүш алтын кен иштетүүгө нааразы болуп, митингге чыккан. Натыйжада жай тургундардын туугандарынын балдарын экинчи тарап кармап кетишкен. Буга байланыштуу алардын жакындары Баткен Исфана жана Ошко кетчү жолду тосууга аргасыз болушту. Азыр нааразычылык акциясына чыккан 20-30 чакты аял Коргон айылында жолду тосуп отурушат, деди Жолдошов. Ошондой эле нааразы болгон эл менен облус башчысы жолугарын кошумчалады. Эске сала кетсек, буга чейин Катыраң айылынын активисти Сапарали Бөрүбаев Назар Ньюс маалымат агенттигине анын өмүрүнө коркунуч келип жатканын, алтын казган кен мыйзамсыз иштеп жатканын да айтып кайрылган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Уран Сыдыгалиев бир айдан кийин элдин жашоосу дагы оорулушу баштайт. Экономика министри Акылбек Жапаров алдыдагы 4 айда кризис күч алып жокчулук болорун кыйтууда. Пенсия, жөлөк пулдарды төлөө кыйынчылыкка учурабайбы, карапайым эл кантет. Соцфонддо казынада канча каражат бар экени ошол өкмөт адамдарына, экономика министрлигине маалым эмеспи? Баары салыктын түшүнө жараша болот. Белгилүү бир жагдайлар бар үчүн айтылып жатат го. Өкмөттүкүн билбейм, бирок элдин жашоосу оор эле болуп калды. Инфляция жүрүп жатат. Байга алып жүргөн акчаларга азыр ал азык түлүктү ала алышпайт. Мурунку пенсия алган акчалар азыр эч нерсеге жетпейт. Карапайым элге кыйын болот. Мектеп курагындагы балдары 1,5 жылда үйдөн онлайн билим алышты. Бир айдан кийин мектептердин, окуу жайлардын сабактары башталса, жол кире көтөрүлсө, мындан да оорчулук жаралат. Өзгөчө кырдаал убагы үчүн ар кандай жолдорду сунушташууда. Элди кыйынчылыктан коргоо, караңгыдан жол табуу өкмөттүн колунда. Булак Назар Ньюс.